чакырыгы жүрүп атат деген сөз. Ошого азанга урмат, азан айтылынып атканда бул Аллахка чакырылып аткан диндин эң негизги аламаты, дааваты деп ага урмат кылуу бизге милдет болот. Ошондуктан мисалы азан айтылынып аткан болсо, сөз дароо токтош керек. Ким болбосун. Кур'ан окуп аткан болсо, азан айтылынып аткан болсо, Кур'ан токтош керек. Тамак жеп атабыз, азан айтылып атат, дароо токтош керек. Кыскасы, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, азан айтылып атканда отуруп алып угуп, анан ошол айтылынып аткан азанга азанчынын сөзүнү кайталаш керек. Мисалы, Аллаху акбар десе, ичибизден Аллаху акбар өзүндөй кайталап, Hayya alal salah degende la havla ve la kuvvete illa billah. Hayya alal falah la havla ve la kuvvete illa billah biz aytабыз. Anan azan bütkönde azan duasını kılış gerek. Azan duasını okugan adamlarga Peygamberimiz aytat hallat lahu şefaati. Oşol adamga menin şefaatim buyuruyt, nasip buyuruyt deyt. Mındayça aytkanda azanды uktu, azançı kaytalagan sözdü kaytaladı. Anan keyin azan duasını okudu. Oşol adamga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat kılat eken. Bul ötö çoң ibadat, ötö çoң mani бере турган нерсе. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө азан мечиттен азан айтылынып атса көчөдө урмат сый кылган бир адам калбады. Же айта турган бир имамдар калбады, бир тагыраак мындай жооп бере турган. Же болбосо урматтай турган мечиттин ичиндеги анча-мынча жамаат деле калбады. Мындайча айтканда бул жактан азан кетип атат, бул жактан сөз кетип атат. Ал туура эмес, бир туугандарым. Өтө чоң ката, өтө чоң. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Kim Allah'ka çıkırgan, Allah'ka albargan, Allah'tın şaar dep koyot. Mınday Allah'tın aldında ıyık bolgon dini, ökümdördü, nerselerdi oşol nerselerdi urmat kılsa, al demek al adamdın жүрөгүндө takvalılık var degen söz. Urmat sый kılbayt, mınday tekeverlenip жүрөt, тең тайлашып, azan aytылынып атат, алда сүйлөп атат, demek al adam tekevер, ilimsiz, cahil, nadan degen söz. Oşogo bir tуугандар, бул дагы бүгүнкү сабагыбыздын негизги мазмуну болсун. Эмне азан айтылынган жерде дароо токтош керек. Дароо токтош керек, болду. Анан кийин азанчы айткан сөздү кайталап барып, эң аягында эмне кылыш керек? Азан дуасын кылыш керек. Azan duasını jattavaganдар jattайлы. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadila وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Mına şu duanı kılış gerek. Peygamberimiz şefaat kılat. Bundan ötkön, bundan artık sүйүнүч кабар жок. Peygamberimizga şafaatına iyi olasın. Peygamberimizin şafaatına jetpegen adamlar köp bolot. Mına ошол azanga urmat kılbagan, sünnetke amal kılbagan. Emne deyt? Beşke giret, birok bardığı beşke giret, birok baş tartkanlar beşke girбейт deyt. Beşten kantip adam baş tartsın dese, sünnetke amal kılbayt deyt. Sünnetke amal kılbayt, sünnetten baş tartkanlar bular. Emneler? Beşten baş tartkanlar degen söz. Ошондуктан бир туугандар, эмне кылалык? Мындан ары биле жүрөлүк. Азан бул эң негизги даават. Демек азан айтылган жерде бүттү, баары токтош керек. Болду. Түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү болду. Эми кимде кандай суроо бар, айтыңыздар. Азыр бир четтен. Sen bir-birden ayt, men kotor bereyim. Allah'ım beni geçir. Varhamni, meni meyrimine bölü. Varzukni, maga genen rızık ber. Vakfini, jana maga özüң жеткиликтүү бол. Улуу дуа, жакшы дуа, бул дуаларды айтыш керек. Эми мен сиздерге бир суроо, сагын таксыр.
Kadir түндү тапканымда Аллах Таалага эмне деп дуа кылышым керек деп Айша энекебиз пайгамбарыбызга айткан, сураган. Ошондо пайгамбарыбыз Айша энебизге бир дуа үйрөткөн. Ошо дуаны ким билет? Кадыр түнгө утурлай келатабыз да, туурабы? Акыркы 10 күндүктүн так эмес, жуп эмес так кечелеринде кадыр түндө, туурабы? Ар бири. Эми ошол кадыр түндө биз жөн эле жатабызбы мында бири-бирибизди тиктеп коюп? Же бир дуа айтабызбы? Алла разы болсун. Бир киши билет экен, да ким билет? Мына ошолорду, кадыр түн келатат, не иш кылабыз ал кезде? Не кылабыз депчи? Не жейбиз бүгүн дегенде сөз сурайбыз да, үйдө не тамак бар депчи. Эми кадыр түн келатат, не амал кылабыз? Не бир дуа барбы деген болуш керек да. Ошол дуаны кууп жүрүп жатташ керек. Аллахумма иннака афувун карим. Тухиббул афва фа'фу анна я рахим. Бул жерде хадистин текстинде Аллахумма иннака афувун тухиббул афва фа'фу анни деп эле келет. Кошумчалары бар азгана, алар көркөм үчүн келген, аны да кошуп жаттап алган эң жакшы болот. Мына шу дуаны издеп жүрүп жаттайлы. Мына кадыр түнгө даяр болгондор, адамдар ошондой болот. Тагын таксыр айтыңыз, сурооңуз. Адепсиздик болот, адепсиздик болот. Амалу касир деп коет, намазда 3төн ашыкча, бир рукунда 3төн ашыкча кыймыл намазды бузат деп айтышат да. Биз мисал кээ бирлерибиз деп алып мындай пысылдап, атайын пысылдап чыгарабыз үндөрдү. Бул дагы намаз бузулуп кетиши толук ыктымал. Анткени кошумча тамга чыгып кетет. Бир сөздү туюнткан, намаздын ичинде окула турган сөздөрдөн башка сөздү туюнткан бир маани чыгып кетсе, демек анда намаз бузулат дегендер бар да. Ошон үчүн этият кылыш керек болот. Анан мындай кылып алып курс кылмай ал болбойт ал. Аны спорт залда кылыш керек болот. Анан кийин дагы кандай кылабыз? Дагы бир эмелерибиз бар. Пальчиктерин намазда туруп кырсылдатып, бүт бардыгы намаздын эмне кылат? Сообуну жок кылуучу амалдар болот да. Ошон үчүн намазда талтайып да турбаш керек. Талтайып да турбаш керек. Бардыгыбыз жакшы билебиз. 4 манжа, 2 бүтүн ортосу 4 манжа. Эми аксакал болуп мындай бир турушу кыйын болсо мейли, ага кичине өзүгө ыңгайлаштырып турса болот. Но намазда обычно 4 манжа, 2 бүтүн ортосунда 4 манжа орун болуш керек. Манжалар баары кыблага караш керек. Мындай развалы кеткендей болуп, эки дөңгөлөк эки жакка карап мындай болбойт. Кыбланы карап туруш керек мындай болсо. Мунун баардыгы эрежелер, таксырлар.